Sa'laba деген сахаба. Аты Sa'laba. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бұл кишине бір жұмыш менен жұмшаса, жолда баратып, Мединада үйүндө жуунуп аткан аялга көзү түшүп калат. Огородтон бүгүнкү биздикиндей дарбаза жок, пескоблок жок. Жуунуп аткан аялга көзү түшүп калып, бир саамга токтоп карай калат. Мына аял жуунуп атыптыр деп. Аялдын жылаңаш жуунуп атканына көзү түшүп калат. Көзү түшөр менен сразу өзүнө келет дагы, Sa'laba, не күнөө кылдың дейт. Бул күнөөкөр жүз менен пайгамбарды кантип карайсың эми дейт. Sa'laba пайгамбарга Аллах Таала уже аят түшүрдү. Менин кылган ишимден кабар берди. Пайгамбарга бул күнөөкөр жүзүндү көрсөтпөйүн деп уялып, Мединадан чыгып качып кетет. 40 күн жоголот. 40-чы күнү Жебраил периште пайгамбарга келип туруп, Мухаммад, Sa'laba деген сахабаң Мекке менен Мединанын ортосундагы палан деген тоодо жүрөт, Таяшуда жүрөт дегендей, Сусамырда жүрөт дегендей, Sa'laba деген сенин сахабаң палан жерде жүрөт, барып чакырып алып келгин дейт. Пайгамбар Hazreti Умар менен бир сахабаны жиберет, барып Sa'labаны тауып келгиле деп. Бул экөөсү барып айткан адрести карап таппайт. Бир койчуга туш келип, бир киши чоочун адамды көрбөдүңбү десе, жанакы тозоктон качкан адамды издеп жүрөсүңөрбү дейт. Сен аны тааныйсыңбы десе, тааныймын дейт. Кайда көрдүң десе, 40 күндөн бери күн түн тынбастан Аллахым мен күнөөкөрдү кечиргин деп ыйлап, ушул жерде тоба кылып жүрөт. Тетиги жерге барып туруп, жарды карасаңар ошол жерде ыйлап, намаз окуп жатат дейт. 40 күндөн бери тоодо ачкарын Аллага бул күнөөкөр жүздү пайгамбарга көрсөтпө, кыяматты шерменде кылбай, кечир мени Аллахым деп бир жолу көзү түшүп койгондугу үчүн 40 күн пайгамбарга келбей качып кетет. Hazreti Умар барып туруп, Sa'laba, пайгамбар жөнөттү, жүр Мединага. Пайгамбар сени чакырып атат десе, Умар, пайгамбар менин не күнөө кылганымды айттыбы дейт. Айткан жок. Тообаңды Аллах кабыл кылды, Жебраил кабар алып келди. Күнөөң жок, жүр, пайгамбар чакырып атат десе, барбаймын дейт, Hazreti Умар мажбурлап алып келет. Пайгамбарга келгенден кийин пайгамбар, Sa'laba, кыжалат болбо, Аллах тообаңды кабыл кылды десе, жок, Расулалла. Пайгамбар маңда карап сүйлөп алса, тескери карайт. Мени кара, Sa'laba десе, Расулалла, бул күнөөкөр жүздү тиктебечи, сага көргөзбөйүн дейт. Бир жолу чоочун аялга карап койгондугу үчүн пайгамбардын жүзүнө карагандан уялат. Sa'laba, кыжалат болбо, Аллах тообаңды кабыл кылды дейт. Sa'laba ошол бойдон барып, бир жума жок болот. Бир жумадан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, Sa'laba дагы көрүнбөй калды десе, сахабалар, Расулалла, Sa'laba өлүм төшөгүндө жатат, инсульт алып дейт. Ошонон бери, сизден кеткенден бери тообаңды кабыл кылды десеңиз дагы ыйлап, Аллахым мен күнөөкөрдү кечиргин деп төшөктө жатып калды, өлүм төшөгүндө жатат дейт. Пайгамбар Sa'labaдан кабар алганы барса, уже өлүмү жакындап каптыр. Бир күнөөнүн айынан. Пайгамбар, Sa'labаны көкүрөгүнө алып, башынан сылап, кайгырба, өзүңө кел, Аллах тообаңды кабыл кылды. Расулалла, бул күнөөкөр жүздү өзүңө жакындатпачы, нары турчу. Бул күнөөкөр жүздү берекелүү денеңе тийгизбе дейт. Пайгамбардын кол астында жан берет. Ла илаха иллаллах деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Sa'labanын жаназасын өзү окуйт. Жаназаны окугандан кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жаназадан кийин путун учу менен басып калат. Сахабалар, Расулалла, эмне үчүн путун учу менен басасыз десе, Sa'labanын жаназасына түшкөн периштелердин көптүгүнөн пут коерго жер таппай калдым дейт. Бир күнө Кудайдын кантип караймын, пайгамбарды кантип караймын деп бир тооба менен түбөлүк бейиштик жаназасына жер бетине батпаган периштелер түшүптүр. Урматтуу жамаат, бул окуялардан бир аз үлгү алалы. Сен өлсөң, кошунан кээде каткырат, Кудайга шүгүр ушунан кутулдук деп. Сен өлсөң периште эмес, кошунан чыкпашы мүмкүн.